Евразия экономикалык бирлигинин инспекторлары бешке бөлүнүп, өлкөнүн ар кайсы аймагындагы лабораториялардын сапатын текшерип жүрөт. Өзгөчө эт жана сүт азыктары талапка жооп бере тургандай эл аралык стандарттан өтүшү керек. 24 объекти таможенный союзга көрсөтүп атабыз. Булар сүт өндүрүүчүлөр жана эт өндүрүүчүлөр болуп эсептелет. Мурда буга чейин өзүңүздөргө белгилүү 7 сүт өндүрүүчү заводдор Россияга поставка кылып аткан. Андан тышкары дагы биз ошо 24 предприятияны көрсөтүп атабыз. Бул лабораторияда малдарды ылаңдан сактоо үчүн эмдеген дарылардын сапатын текшерет. Эгерде лаборатория каттоодон өтсө, кылдат көзөмөлдөр күчөтүлөт. Аккредитациядан өтүп, аттестациясын алып, то есть фермер болобу, кимдер болот, спокойно ушул, спокойно биз өзүбүздүн протоколубузду толтуруп, продукцияны чыгарганга полный мүмкүнчүлүк болуш керек деген өзүбүзгө максатыбыз койдук. Майга чейин убакыт аз калгандыктан бирликке кирүү багытында болгон аракеттерди көрүү керек. Бул багытта өкмөт жыйындарды өткөрүп, коңшу мамлекеттердеги адистер менен тажрыйба алмашууда. Муну менен Кыргызстандын жетишкендиктери көп болот. Анткени бизде ишканалардын көпчүлүгү биригип, ири компанияларды түзүп, дүңүнөн айыл чарба азыктарын экспорттоого даярданып жатышат. Бир ай аралыгында ЕАЭПке кирген өлкөлөрдүн бирдиктүү пландарынын алкагында лабораториялар ишке кирет. Ал Бишкек жана Ош шаарларында жайгашат. Мындан сырткары бир катар документтерге да өзгөртүү жана толуктоолор кирет. Гармонизация сотен законодательных актов. Бул нормативдик актылар, мыйзамдар, жумуштар абдан эле көп. Адистер аларды кандай багытта өзгөртүүнү иштеп жатат. Эгерде муктаж болсо дагы жумуш топторун кеңейтип, ишти тездетүүнүн аракетин көрөбүз. Чек араларга орното турган 7 ветеринардык бөлүктү каржылоого Орусиядан 1 миллион 607 миң доллар каражат бөлүнөт. Ал эми лабораторияларды жакшыртууга 6 миллиондон ашык. Ошондой эле борбордук лабораторияны капиталдык оңдоп түзүүгө 100 миң доллар жана Ош аймагындагы курулуш иштерине 250 миң доллар каражат каралган. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.